Салам айымдар жана мырзалар, мен атым Айнура Сагынбаева, мен врач, дерматолог, косметолог, психолог, сексологмун. Негизи медийный адам болуу бул кандай? Популярдуу болуу бул кандай? Айнура Сагынбаева ошол бойдон төрөлүп калгансып, качанкы Айнура Сагынбаева деп ойлогондор канча? Бул деген жаман бактылуу, бактысыз тоодой аял экен деп ойлогондор канча? А ошол нерсеге мен кайсы тоскоолдуктар аркылуу, кандай кыйынчылыктардын баарын өтүп барганымды эч ким билбейт дагы, түшүнбөйт. Ошон үчүн мен бүгүн ушундай кыска видео тартып силерге өзүмдүн өткөн этаптарым жөнүндө айтып берейин деп атам. Мисалы, мен үчүн медийный адам болуу, популярдуу болуу бул чоң жумуш жана чоң жоопкерчилик. Буга жетүү оңой болгон жок. Азыр деле оңой эмес. Эң биринчи жолу мен КТРКдан баштагам. КТРКга мен Батма Айжеге келгем, бир оператор аркылуу, бир тайжемдин бир тааныш баласы бар болчу, ошол тааныштырган. Батма Айжеге келсем, биринчи Асольго жөнөттү. Асоль менен иштешип калдым бир нече убакыт. Асоль аябай кыйын айым. Ошол убакта эле журналистиканы кыйын билип, мындай аябай популярдуу алып баруучу болчу. Анан Асольдон кийин Зинагүл Терменчикова эжеге жолуктум. Ал КТРКда ден соолук боюнча көрсөтүүлөрдү алып барчу. Ошол жерде мен кыргызча билчү эмесмин. Кандай билчү эмесмин? Биз орус мектепти бүткөндөн кийин албетте үйдө кыргызча сүйлөйбүз, бирок камерага кыргызча сүйлөө, адабият тил менен кыргызча сүйлөө бул таптакыр бөлөк нерсе. Кыргызча сүйлөгөндөр дагы камерага сүйлөй албайт. А орусча сүйлөп, орусча үйлөнгөндөр, орустар айтканда тем более. Ошон үчүн биринчи мен оюмду кагазга жазып, апама котортуп, анан жаттап, анан камеранын алдына сүйлөчүмүн. Ушунча кыйынчылык менен. Тексттерди жаттап алчумун. Кийин ошентип бара тилге үйрөнүп баштадым. Анан КТРКда жакшы жери баары кыргызча сүйлөйт, баары кооз сүйлөйт, баары адабий тил менен сүйлөйт. Анан ошол жерде эл менен сүйлөшүп атып эле, коммуницировать этип атып эле көп нерсени үйрөнөсүң. Анан кыргызча китептерди окуп баштадым. Дагы бир нерсе, тайнемдин кичинекей кездеги сүйлөгөн сөздөрү, макал лакаптар баары бир биздин эсибизде калат экен. Ошон үчүн үйдө балдарыңар орусча сүйлөсө деле баары бир кыргызча болбой сүйлөй бериш керек экен. Кыргызча фильмдерди кое бериш керек экен. Кыргызча көбүрөөк мындай өз алдынча көбүрөөк кыргызчага басым кыла беришибиз керек экен да. КТРКдан тарттык, көп эле көрсөтүү тарттык, табигый сырлары, ден соолук сырлары деген YouTubeга кирип көрсөңөр, балким кээ бирөө дагы эле бар. Мен анда жаш болчумун, маскаларды үйрөтчүмүн, косметологияны үйрөтчүмүн. Бул реалити шоу болчу, ошол убактагы ток-шоу. Анан турмушка чыктым. Бул биринчи тоскоолдук болду, оордук болду. Ошол жерди табып, массалык маалымат каражатка камеранын алдына эркин кыргызча сүйлөп чыгуу мен үчүн бул чоң эрдик болду. Орусча сүйлөгөн кызга. Экинчиден, кандай эрдик кылдым? Мен турмушка чыккандан кийин кайненем менен чогуу жашап калдык. А менин түшкөн үй бүлөм бул салттуу үй бүлө. Ал жерде атасы биринчи орунда, апасы атасына баш ийет. Анан башында албетте кайнене келин маселе болуп жүрдү. Мен ал тууралуу көп эле айтам. Азыр апам экөөбүздүн мамилебиз сонун, бирок ошол учурда баары бир бирибизди түшүнбөй жүрдүк. Мен болбой боюмда бар, курсагым челкейип турат. Барып темселип, КТРКга тартылып келем. Эртең мен 10-до кетем. Бир жумада бир жол. Кечине темселип 10-до келем. Албетте мен деле кайнене болсом бакырмакмын болуш керек. Келин эмечи, билбейм азыр. Кайненем урушчу. Кеч келсем да, түнкү 10-до келсем дагы мен билбейм. Каякта жүрдүң, эмне кылдың, жин абияк деп туруп, мен ошо ваннанын кафелин чарчап туруп сүртүп атканым эсимде да. Бул эч учурда жамандоо эмес, бирок ошондой мындай, мисалы мага келиндер жазат да, ушундай кайненем тигиндей, мындай. Бул нерсе өтүп кетет. Кыздар, бул нерсе өтүп кетет. Болбой өзүңөрдүн мындай инсан катары өсүүңөргө кете берсеңер, өзүңөрдүн кесибиңерди таштабасаңар, өзүңөр өнүгүп өсө берсеңер, бул нерседен өтүп кетесиңер. Ар бир үй бүлөдө бири-бирине көнүп, бири-бирин түшүнүп, келиндин даражасы өскөнчө, ошондой нерсе болуп турат. Это эми биздин менталитет ошондой. Ошон үчүн меники өзгөчө, меники башкача, башка бардыкы жеңил деген
айымдар, силер өтө жаңылышасыңар. Мен деле ошол нерседен өткөм. Бул дагы бир чоң маселе. Үчүнчү, бул этап мен клиникада иштеп, кийин уже 2 балалуу, 3 балалуу болуп клиникада иштеп, анан улам бир хирург, мен хирургтумун деп жылдыз кылып алып чыгып атам да. Айнура Сагынбаеванын баарын унуткан. Мен клиниканы өстүрүп атам. Клиника Сагынбаева номер 1 болуш керек деп чоң конгресстерди уюштуруп атам, чоң бизнес нетворкингтерди уюштуруп атам, бизнестеги айымдарды чогултуп атам. Турциядан бери келишкен ошондой айымдарчы. Азыр мода болуп атпайбы? Ой, комьюнити деп. Мен көрсө ошол нерсени 15 жыл мурда жасап турмун. Комьюнити, там өзүң чөйрөңдү чогултушуң керек, анан мастер-класс. Мен ошол нерсени мына биринчи чогулушумда 150 бизнес-вуменди чогулткам, жанаткам. Аябай сонун болгон, приздер, келген киши төлөгөн билетинен дагы 10 эсе присти көп алып кеткен. Мен пейлим ошондой экен да. Экинчи жолу 300 кишини чогултканбыз Дасмияда. 300 бизнес-вумен. Чоң бизнес-вумендар. Строй компания бар, бүт болгон. Ошол жерде да чоң нетворкинг болгон. Анан кийин чоң конгресс болгон. Москвадан, Питерден, тияк-бияктан учуп келип, мен бир 20 000 доллар коротком, бир квартираны сатып. Ошондой нерсени мен уюштура берчим да. Анан хирургтарды өстүрүп чыгам. Канча ар бир хирургка канча деген менет, анан алар Инстаграмда жылдыз болуп эле, анан мени тоботпой эле кетип калышат. Таарынчтан улам, көңүл калуудан улам. Мен бир күнү ойлодум да, эмне үчүн мен башка бирөөлөрдү өстүрүп чыгарып атам? Эмне үчүн мен Айнура Сагынбаеваны жылдыз кылбайм? Деп биринчи блогумду Инстаграмда ошондо баштагам. Ошондо отуруп баштагам. Ошондо эмне тууралуу айтам деп отургам. Эмне тууралуу айтам? Мен тиги медсестраны урушуп атканым жөнүндө айтамбы? Же тиги клиникадан мусор алып кеткенине договор түзгөндө айтамбы? Эмне тууралуу мен айтам? Мен жумушум кызыксыз. Мен күнүгө бизнес процесстерди чечем. Мен косметолог болсом мейли косметик жана бетимди шылып атканын көрсөтмөкмүн. Же хирург болсом мейли көз төрүн эмне тууралуу айтам деген нерсе мени жаман бир абалга түшүрдү да. Азыр болсо мен айтмакмын, ой Айнура, сенин жумушуң 1000 эсе кызыктуу болуптур да. Сен ошол нерсени түшүнбөптүрсүң да деп. Анда акырын косметология тууралуу блогду алып баштадым. Но YouTube'да деле эң алгачкы видеолор ошол кезектеги видеолор. Даже бетимди карасаңар бөлөкчөмүн. Бетим бөлөкчө. Бетимдеги мимикам бөлөкчө, сүйлөгөн сөзүм бөлөкчө чыгат. Бизнестеги адам да. Аял эмес. Ал жерде аялдын көйнөгүн кийген эркек сүйлөп атат. Ошондо аябай кыйналдым, өтө кыйналдым. Анан кийин мен мамиле тууралуу блог алып баштагандан кийин мен мындай ачылдым да. Анткени бул менин жан дүйнөмдү козгоп аткан нерсе экен да. Сексология, төшөк маселеси, эркек аял маселеси мен жеримде күйүп турган маселе экен. Анан мен ошону изилдеп оюмдун баарын айтып, жыргап рахат алдым. Мен болгону гана өзүмдүн түшүнгөнүмдү айтып берип аттым силерге. Азыр болсо мага ал нерсе кызыксыз болуп калды. Эмне себептен мен ал этаптан өсүп чыгып кеттим. Мен ал жерде көп нерсени түшүндүм, көп теманы өзүм үчүн жаптым. Бул этапта калгым келбейт. Мен эмки этапка кеттим. Эмки этап бул бизнес психология. Бул HR психология, маркетинг психология жана башка нерсе. Демек мен эмнени түшүнүп калдым? Бир этаптан өспөгөн адам ошол этапка кала берет экен. Өскөн адам үчүн темалар жабылып, жаңы темалар ачылып кете берет экен. Менин популярдуулугум жөндөн жөн болгон жок. Биринчиден мен башында аябай белгилүү болгум келген. Чынын айтайын. Мына азыр шоу бизнестегилер же башка белгилүү адамдар, ой жок, мен кокустан эле болуп калдым десе ишенбегиле. Эч качан ишенбегиле. Бул калп. Силердин социалдык тармактарга, популярныйга чыккан адамдардын баары ичинен аябай белгилүү болгусу келген адамдар.
керек болсо молдолор деле ошондой. Саясатчы бар деле ошондой. Ырчы бар деле. Бүт бары но жерде көкүрөктө мени билсин, мени сыйласын, мени жакшы көрсүн, мени таанысын деген адамдар. Экинчиден, эмне үчүн мен белгилүү болдум? Мен корккон жокмун, тайманган жокмун. Коркпош керек экен да. Бирөөгө жагынам деген жокмун. Кээ бирөө ооба жагынуу аркылуу элге жаккан сөздү айтып белгилүү болот. Кээ бирөө мен негизи архетип деген эме бар, түшүнүк бар. Ошол жерде ар бир адам соц тармакта ар кандай архетипте болот экен. Кээ бирөө мындай элге жаккан сөздү сүйлөп, элдин көңүлүн алат экен. Кээ бирөө өзүнүн оюн билдирип, жагабы, жакпайбы, мага главное менин оюм ушундай дейт экен. Булар болсо архетип воин экен. Архетип воин бул мындай аскер сыяктуу да, мушташканга дайыма даяр. Кээ бирөө болсо акылман болот экен. Эч кимге тиишпейт, эч кимге жагынбайт да, каршыда сүйлөбөйт дагы, бирок мындай бир калыстык сөзүн айтат. Кээ бирөө чыгармачыл болот экен, ырдайт, бийлейт, күлөт. Кээ бирөө шут болот экен, күлдүрөт, вайнерлер мисалы. Менин архетипим мурда медиада бул баягы борец, воин, аскер. Мушташка даяр. Азыр болсо меники бир аз болсо мудрецке кетип баратат. Акылман. Бул менин өсүү этаптарым. Кээ бирөөлөр хейтерлер өзгөчө. Ой, сен тигинде, анан бул темаң, анан тиги темаң дегендер, силер тиги этаптагы Айнураны көрүп атасыңар. Мен эч ак эле ал этаптан өсүп кеткем. Силер болсо ал этаптан да төмөн адамсыңар. Адам өсүш керек экен. Адам өспөсө, өскөн адамдарды өмүр бою жек көрөт экен. Ошон үчүн бир жерде бирөө жаман жазып атканын көрсөң, бул өзүн жек көргөн адам. Мен өскөн жок, мен өзүмдү жек көрөм. Бирок өзүмө айта албайм, ошон үчүн мен тиги айтам деген адам. Эгерде видео жакса лайк басып койгула, суроолоруңар болсо комментарийге калтыргыла, мен жооп бергенге аракет кылам.